Адамды жооп таба албай түшүлткөн суроолор болот. Кээде алардын жообу ойгонуп жүргөндө эмес, түшүңдө келгендей сезилет. Ошондой күндөрдүн биринде мен дагы бир түш көрдүм. Түшүмдө баягы той күнү күйөөсү экөө тозоктун сүрөтүн жана кымбат картинаны көтөрүп келген аялды көрдүм. Ал мурдагыдай эле көз алдымда пайда болду. Бирок бул жолу биз алардын чоң үйүндө жүрүптүрбүз. Үйдүн ичинде мен, ошол аял жана анын күйөөсү бар экенбиз. Бир нерселерди сүйлөшүп жатканбыз. Күтүлбөгөн жерден аялдын колунда камчы пайда болду. Ал күйөөсүн катуу чаап жиберди. Ошол замат күйөөсүнүн көздөрү жумулуп, ал сызданып жерге жыгылып калды. Менин да омурткаларым тызылдап кетти. Ага таң калып, бул эмне кылганың деп карадым. Ал болсо эч нерсе болбогондой жай сүйлөдү. Эже, болор иш болду. Токтотуңуз эми. Баары эскирди. Жүрүңүз, көрсөтөйүн, деди. Андан кийин мени үйдүн бурчтарына алып барды. Карасам, мурдадын айрым жерлери эскирип, суу өтүп, дат басып жатыптыр. Сыртынан чоң жана кооз көрүнгөн нерселердин ичинде жарака пайда болгону көрүнүп турду. Андан кийин экөөбүз сыртка чыктык. Ал жерде өзү айдап жүргөн ак жолтондабас унасы туруптур. Унанын ичинде анын чоң уулу отурган экен. Ошондо аял мага бурулуп, эже, баламды сизге тапшырдым, карай жүрүңүз, деди. Мен жооп берүүгө үлгөргөн жокмун. Ал ортодо кадимки эле дүйнө көрүнүп турган, бирок көзгө көрүнбөгөн бир тосмо бар экен. Аял ошол тосмону карай басты. Башкалар көрбөгөн, түшүндүрүп берүү кыйын болгон бир чек арадай сезилди. Ал тосмодон өттү да акырындык менен көздөн кайын болду. Мен болсо бул тарапта жалгыз калдым. Ошол учурда байкасам, баягы тозоктун сүрөтү да башка картиналар да жок болуп кетиптир. Ошентип ойгонуп кеттим. Түш абдан даана болгондуктан көпкө чейин анын маанисин түшүнө албай жүрдүм. Ошол кезде мурда барып жүргөн эжеге да кайрылдым. Чынын айтсам, ошол убактарда эженин сөзүнө өтө эле көз каранды болуп бара жатканымды өзүм да сезчүмүн. Бир жагынан түшүнүк, экинчи жагынан жүрөгүм тынчтык издечү. Эже түшүмдү огуп болуп, жасалган жамандыктардын мөөнөтү бүтүп бара жаткандай көрүнөт. Баласына өтүп кетпесин деп санаркап жаткандай сезилип жатат. Бирок сен үчүн эң оор нерсе өлүмдөн болгон коркунуч кетти. Ал эми калган жашооңду калыбына келтирүү гана калды, деди. Анын сөздөрүн угуп отуруп, ар кандай сезимдер аралашып жатты. Бир жагынан шүгүр кылдым. Анткени көп убакыт бою жан дүйнөмдү кыйнаган коркунучтардын айрымдары азайып калганын сезип жүргөм. Бирок экинчи жагынан эртеңки күн үчүн кабатырлануу дагы эле бар болчу. Турмушум толук калыбына келе элек эле. Акчамдын маселеси чечиле элек. Адамдардын өзгөрүп кеткенине болгон таң калуум дагы да бүтө элек болчу. Ошентсе да, ошол түштөн кийин
бир нерсени түшүндүм. Кээде адам жоопту башкалардан издейт. Кээде түштөрүнөн издейт. Кээде белгилерден издейт. Бирок акырында жоопту өзүнүн жүрөгүнөн табат. Ал эми менин жүрөгүм ошол учурда бир гана нерсени айтып турган. Жашоо улана берет. Кандай болсо да алдыга басуу керек.